Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн 8 август күнү эркин күрөш боюнча 57 кг салмак чембирдигиндеги балбаныбыз Бекзат Алмаз уулу өзүнүн алгачкы 81 финал жана чейрек финалдагы беттештерин өткөрдү. Бул тууралуу алдыда кененирээк бизден алыспай туруңуздар. Бекзат Олимпиада оюндарын ийгиликтүү баштады. 8-1 финалдык баскычта кыргыз балбаны күчтүү делинген Мейрамбек Картпай аттуу казакстандык спортчуну 4-1 эсебинде утуп, чейрек финалдык баскычка чыкты. Ал жакта кыргыз спортчусун америкалык жаштар арасында дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Спенсер Ли тосуп алды. Бул эки балбандын ортосундагы беттеш өтө кызыктуу өтөт деген ойлор болгон. Беттештин башында эле Бекзат Алмаз уулу атаандашынын артына өтүп, 2 упайды алууга жетишти. Андан кийин биринчи бөлүк ортолой баштаган учурда акшылык балбан дароочу абулдарга өтүп алгач 4 упай алды. Андан кийин дагы бир аракетинде 2 упай алды. Ошентип отуруп 12-2 эсебинде Спенсер Ли мөөнөтүнө мурда жеңишке жетип, жарым финалды көздөө жолдомо алды. Ал эми кыргызстандык балбан тилекке каршы чейрек финалдык бөлүктөн андан ары өтө алган жок. Эми мелдеш күнүнүн кечки бөлүгүндө Америка Кошмо Штаттарынын балбаны финалга өтүп кете турган болсо, анда кыргызстандык балбан көңүл жубатуучу беттештерди өткөрүү укугун алат. Албетте, акшылык балбанга ийгилик каалайбыз жана Бекзатты дагы коло медаль үчүн күрөш укугун алышын күтөбүз. Урматтуу мекендештер, бул башталышы гана. Жаш балбаныбыздын Олимпиада оюндарына барышы өзүнчө бир чоң жеңиш. Буйруса бул жолу тажрыйба алып, кийинки Олимпиада оюндарында өзүн жогорку деңгээлде көрсөтөт деген ниетибиз бар. Достор, бүгүн буйруса мелдештин кечки бөлүгүндө дароо эки спортчубуз чоң беттештерди өткөрөт. Алгач Амантур Исмаилов коло медаль үчүн беттешке чыкса, андан кийин түнкү саат 1:45 боксчубуз Мунарбек Сейитбек уулу болгариялык мушкер менен финалга чыгуу үчүн беттешет. Ал кызыктуу беттештерди кайдан көрүүнү билбей жатсаңыздар, анда биздин Ала Тоо Спорт Telegram каналыбызга катталып, ошол жактан күтүп турсаңыздар болот. Достор, кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар. Буйруса жакшы жаңылыктардан саламдашканча.